Жайдын жагымдуу күнүндө Шоу Ньюс рубрикасында кайрадан эле жагымдуу жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Өткөн берүүбүздө супермодель Наталья Водянова жолдошу лорд Джастин Портман менен ажырашып жатат деген кабар бердик эле. А бирок азыр супермодель бул чечимин четке каккандай. Дегеним, акыркы берген интервьюсунда Наталья ажырашпайм деп чыкты. Водянова менен Портмандын үй бүлөлүк келишиминде эгер 2 жаш ажырашса, балдары Портман менен калат деген келишим бар экен. Наталья Водянова алдыдагы жашоосун балдарысыз элестете албай бул чечимге келген окшойт. Белгилүү актриса Кэмерон Диас учурда Жаман мугалим аттуу акыркы тасмасынын үстүндө иштеп жатат. Бул иш-чаранын аркасынан Кэмерон Москва, Мадрид, Берлин, Лондон аттуу чоң шаарларга барып келди. Ал эми акыркы ирет тасманын бет ачары Нью-Йорк шаарында болуп өттү. Кайталангыс жылмаюусу менен миңдеген күйөрмандардын жүрөгүнөн орун таап, дүйнөлүк премьераларды калтырбай, көйнөктөрү менен шаарларды бирдей ылдамдыкта алмаштырып жүргөн актриса акыркы мезгилде капа болуп, анан да чарчап жүргөндөй туюлат. Көнгөн жаш бойдок бикештердин образын жаратуу актриса үчүн оорго туруп калгандай. Дегеним 38 жаш курагында Кэмерон Диас олуттуу көйгөй менен кездешти. Жылдыздын жүзүнө эртелеп эле бырыш түшө баштаган экен. Андыктан Кэмерон Диас аттуу дүйнөлүк жылдыз оор мезгилди кечип турган чагы. Айла жоктон пластикалык операция жасатуу тууралуу ойлонуп жаткан экен. Кыргыз шоу-бизнесинде да жаңылыктар болуп жатат. Замир мырза акыркы өзүң деп аттуу чыгармасына жаңы клип жаратыптыр. Ал тууралуу Замир мырзадан кеңирээк маалымат алып өттүк. Акыркы 3 айдын ичинде биринчи бүтүргөн ырлардын бири өзүң деп деген ыр болду. Анын сөзү Алтынбек Алымовго таандык. Огун өзүмдүкү клип тарткан. Азыркы учурдагы эң жакшы тарткан клип мейкерлердин бирөөсү Мирлан Саткынбаев тарткан. Сюжети өтө деле баягы сценарий менен иштеген жокпуз. Азыркы заманбап клиптердин бирин айтсак болот. Эмне дегенде жөн трековый деп коет экен. Ошо трековый стилинде эле тарттык. Клипте жөн эле жигиттин кызга болгон сүйүүсү, ашыктыгы берилген. Көлдө, боомдо ушул жактарга тартылган клип болду. Шаардын кол жерлеринде. Өзгөчөлүгү көбүнчө айтса керек, биринчиден сапатында го дейм. Дегенде бул клипти мурдагыдай видеокамерага эмес, фотоаппарат азыркы көп клип тарткан жигиттер фотоаппаратка тартылат. Эми дегенде сапаты бир топ айырма бар экен камерадан. Анан ошол фотоаппаратка тартылган, краскасы менин оюмча жанагындай орусча айтканда более яркийраак деп коебуз. Ошондой анан өзүмдүн стилим да кичине өзгөргөн ал жерде. Мен чын айтканда өзүм 1-2 жыл өзүм стилимди таба албай жүрдүм да. Ырдоо манерасы, ырда, музыкада өзүмдүн да ички дүйнөмдү көрсөткөнгө стилимди таба албай, ошол клип ошол стилиндин башаты болду окшойт деп айтса болот да. Ал жерде жаштар кие турган шапкаларды кийген, очкилерди тагылган. Мурун жилет такпай кийбейт элем, жилет кийип түшкөн жерлерим бар. Ырдын дагы стили кичине реггиге окшогон, ырлардын бири кичине хип-хоп, рэп айтылган, рэпке дагы жакын болуп кетет. Темпи дагы ошо R&B стилинде да. Өтө кымбат болгон жок. Эмне дегенде расход азыраак эле болду. Расходду көп талап кылган жок өзү клипчи. $1000 арасында болду го дейм. Ким каржылады? Өзүм эле каржыладым, өзүм чөнтөгүмөн тарттырдым. Алдыда жанагы Бекбурбиев 90-жылдарда чыккан математика деген ырды жаңы вариантын чыгарып, ошондо клип тарта алып жатсыздар, ошол тууралуу. Деги эле Бекбурбиев агайыбыздын ырларынан менин кичинекей кезимден эң жакшы көрүп уккан ырлардын бири ошо математика деген чыгармасы болчу. Анан кичинекейимден бери ошол ырды ырдасам кандай болот экен деген ниетте элем да. Анан бир күнү Бек байке менен көрүшүп калып, ал кишиден уруксат сурап, ошол ырды иштеп жарыкка чыгардык. Азыр учурда даярдалууда алар. Анан жаштардын табитине ылайыктуу ыр болду. Анан аларга сөзсүз клип тартышыбыз керек. Жакынкы арада бир 2 жуманын ичинде алардын үстүнөн, ошо клиптин үстүнөн иштей баштайбыз. Бул ырдын клиптен өзгөчө жери
дуэт жазылгандар. Азыркы жаштар арасында өтө популярный болгон рэпер жигитибиз Көчө Акынма деген жигит менен дуэт жаздык. Ушул күйөрмандарыбыздын, угармандарыбыздын жүрөгүнөн орун алат деген ишеничтемин. Там жок сен менен тоскон атаңдай, өзүң деп мен калдым, өзүң деп, жалгыз өзүң деп. Орусиянын биринчи каналынын башчысы Константин Эрнест ырчайым Анна Семеновичтин намысына тийди. Константин Эрнест өлкөнүн кинотармагы өнүкпөй артка кетип жатканына мисалы урматтуу Анна Семеновичтин көкүрөгү күнөөлүү деп баса белгилеп өттү. А бирок Константин мырза Анна Семеновичтин төшү кандайча кинотармактын өнүгүүсүнө жолтоо болуп жаткандыгын тактап айткан жок. Сыягы бул мырзанын жеке өч алуусу бар көрүнөт. Ушундай жол менен айтылган кепти кайра кайтып келе албайсың демекчи, бардыгы өз орду менен кала берет. Эми Семенович Константин мырзага кандай жооп узатарын жакынкы күндөрдө маалым болсо керек. Орусиянын дагы бир белгилүү ырчайымы Жанна Фриски продюсери Андрей Грозный менен урушуп кетти. Эми продюсери Жаннага репертуарындагы ырларды аткарууга тыюу салды. Фрискинин ордуна жаш элге көп таанылбаган ырчыны жылдыз кылам дейт Андрей Грозный. Көпчүлүккө секретный материал аттуу тасмадан улам таанымал болгон актер Дэвид Духовны жубайы актриса Теа Леони менен ажырашууда. Жылдыздардын үй бүлөсү 1997-жылы курулган. Андан тартып Дэвид менен Теанын 2 баласы бар. Учурда кызы Маделейн 11 жашта, ал эми уулу Кит 9да. 2008-жылы Дэвид Духовны расмий түрдө жубайы менен 2 ажырым жолго түшкөндүгү тууралуу маалымат берген. Бирок ортодон бир нече убакыт өткөн соң кандайдыр бир себептерден ажырашпай калгандыгын кайрадан билдирген. Ал окуядан тартып 2 жыл убакыт өткөн соң жылдыз кайра ажырашууда. Ким билет, бир нече убакыт өткөн соң кайра ойлонор дегени мындай кырдаал анын башынан өтпөдү беле. Playboy аттуу легендарлуу журналдын 85 жаштагы Хью Хефнер аттуу редактору жаш пикечтер менен мамиле түзүп жүргөнү көпчүлүктү таң калтпай деле калса керек. Мындан жарым жыл мурда сөз болуп жаткан мырзаны 25 жаштагы Кристал Харрис аттуу сүйүктүүсү таштап кеткен. Модель кыз сүйүктүүсүнүн $43 миллион жеткен байлыгына карабай андан кетип калганынын себебин кийинкидей түшүндүргөн. Хью ар дайым айымдардын чөйрөсүндө. Мага анын жаш пикечтер менен иштегени жакпайт. Бирок Playboy журналынын жетекчиси Хью Хефнер көп деле кайгы чекпегендей көрүнөт. Айтарым, ал жашоосундагы айымдарды биринин артынан бирин алмаштырып келет. Буга чейин ал Анна София Бергланд аттуу модель менен жакын мамиледе деп айтылып келсе, эми Хефнер Шера Бечард Playboy журналынын жүзү. Анан да менин сүйүктүм деп массалык маалымат каражаттарына билдирип өттү. Эскерте кетсек, канадалык сулуу Шера учурда 27 жашта. Дагы бир жагымдуу жаңылык. Кыргызстандын белгилүү продюсери Канат Култаев улуттук биринчи каналдын режиссеру болуп дайындалды. Жетекчилик теледеги 12 жылдык тажрыйбамды эске алып, мага жаңы кызматты сунуштады. Макулдугумду бердим. Эми мурдагыдан да жоопкерчиликтүү болуп, телеканалдын өнүгүп өсүшүнө салымымды дагы да кошо бермекчимин дейт продюсер. Биз да Канат мырзаны жаңы кызматы менен куттуктап өтөлү. Ушуну менен шоу Ньюс соңуна чыкты. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.